Кантип, кайсыл жерге заявка таштаса болот? Биз мигрантпыз, сайт аркылуу заявка калтырсак болот бекен? Мигрант кандай тартип, документ менен үй ала алат? Кыргызстанда иштейт деген документ жок, кезекке тура албайт экенбиз. Жок дегенде патент керек экен. Мигранттар кантип толтурабыз? Иштеген ишибиз Москвада болсо, иштеген жерден эмнени толтурушту да билбей турабыз. Деген суроолору менен мамлекеттик ипотекалык компаниядан ипотекага үй алууну көздөгөн мигранттардын саны аз эмес. Арызды кандайча туура толтуруу керек жана аларга кандай шарттар каралган? Эң негизги талаптары турак жайдын баасынан 50% баштапкы төлөм төлөнүш керек. Андан кийин мамлекет тарабынан турак жайлар курулуп баштайт. Ошондой эле үлүштүк курулуш боюнча ипотекалык турак жайлар 15 жылдык мөөнөткө чейин жылдык 8% менен берилет. Ал эми үйдү куруу мөөнөтү үйдүн проектисине жараша 1 жылдан 2 жылга чейин созулушу мүмкүн. Ошондой эле ипотекалык кредит алыш үчүн үлүштүк курулуш боюнча жарандар электрондук арызды мамлекеттик ипотекалык компаниянын сайты аркылуу электрондук түрдө берилет. Электрондук арыз берип атканда эч кандай кагаз түрүндө документтер справкалар талап кылынбайт. Ошондой эле офиске келип кажети жок. Президент Садыр Жапаров 2024 жылдын 30 январында жарандарды социалдык батир менен камсыз кылууга багытталган жарлыкка кол койгон. Буга чейин батирлерди мамлекеттик кызматкерлерге мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу узак жылдарга берип келген болсо, эми мындан ары бардык жарандарды мигранттар болобу, базарда иштегендер болобу же башка тармактарда болобу, айтор бардык катмарды камсыз кылганга аракеттерди баштадык.